Жалал Абадта куткаруучулар дааратканадан жаңы төрөлгөн ымыркайды куткарышты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жерине 4 куткаруучу тартылып, ымыркайды алып чыгып, ийим жана тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Учурда ымыркайдын абалы орто. Токтогулда дааратканага ташталган ымыркайдын апасы табылды. Жалал Абад облусунун Токтогул районунда белгисиз жаран дааратканага жаңы төрөлгөн ымыркайын таштап кеткени тууралуу кабарланган. Анын апасы табылды. Бул тууралуу Супер KG порталына Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жүргүзүлгөн ыкчам тергөө аракеттеринин натыйжасында дааратканага ташталган ымыркайдын энеси Бишкек шаарынын 18 жаштагы тургуну экени аныкталды. Ал 7 август күнү Токтогул шаарына барып, 10 август күнү окуя болгон жердеги үйдүн ээси Саткынбаевдин кызынын курбусу болгондуктан бир күн жатып кетейин деп барган. 11 август күнү төрөп дааратканага таштап койгондугу аныкталган деп билдиришти облустук милициядан. Жайылда турак үй өрттөнүп, ичинде жаткан киши өрттөнүп каза болду. Жайыл районунда турак үй өрттөнүп, бир адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Чүй облусунун Жайыл районунда Степной айылында жалпы аянты 35 чарчы метр болгон турак үй толугу менен күйгөн. Күйгөн үйдүн ичинде 1978 жылы туулган ЛВ аттуу эркек киши жансыз денеси табылган. Москвадагы элчи Жириновскийди кабыл алды. Ал Кыргызстанга келип кетүүнү каалайт. Кече 10 августта Владимир Жириновский өзү жетектеген ЛДПР партиясынын мүчөлөрү менен Кыргызстандын Россиядагы элчисинин алдына митинг өткөргөн. Мындан улам элчи Гүлнара Клара Самат Владимир Жириновскийди жолугушууга чакырып, сүйлөшүүлөр жүргөн. Бул тууралуу элчиликтин маалымат кызматы билдирди. Элчи оюн зоок жайында болгон окуя кайсы өлкөдө болбосун кезигерин ал күнүмдүк деңгээлдеги окуя катары калаарын айтып, бул маселе боюнча өлкөнүн комитеттүү органдары тийиштүү иштерди аткарып жатканын билдирген. Мындан сырткары элчи Кыргызстанда орус тили расмий тил болуп саналарын, ал Кыргызстан элдердин бардык улуттардын ортосунда баарлашуу тили жана кымшы өлкөлөрдүн маданий тили катары кызмат кылаарын айткан. Гүлнара Клара Самат ага улай Кыргызстан ар дайым Россия менен эки тараптуу мамилелерди бардык багытта өнүктүрүүнү жактай турганын белгилеген. Теманы улантып, элчи ушул жыл 19 августта Чолпон бизнес өнөктөштүктүн жаңы чакырыктары жөнүндө мүмкүнчүлүктөрү аттуу 3-чү Кыргыз-Россия бизнес форумуну өткөрүү пландалып жатканы айтылган. Өз кезинде мамлекеттик думанын депутаты алдындагы бизнес форумга катышууга кызыктар экенин билдирди жана жолугушууга катышкан ЛДПРдин өкүлдөрүнө өлкөнүн экспорттук өнүгүү потенциалы менен таанышуу жана Кыргызстандын туризм, мал чарбасы жана агрардык сектор чөйрөсүндөгү бизнес коомчулугу менен жолугушууларды өткөрүү үчүн Кыргызстанга барып келүү сунушун киргизди. Ошондой эле Жириновский Борбор Азия өлкөлөрү менен Россиянын ортосундагы маданий байланышты өнүктүрүү үчүн Чыңгыз Айтматовдун Ысык көл форумун кайра баштоону сунуштады деп жазылат маалыматта. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларынын мэрин шайлоо 26 августта өтөт. Шаардык кеңештерине кайра шайлоонун жыйынтыгы расмий таанылган. Бишкекте, Ошто жана Токмокто мэр шайлоо 26 августта өтөт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, аймактык комиссияга шайлоону мыйзам чегинде жана санитардык эпидемиологиялык талаптарды эске алуу менен уюштуруу тапшырмасы берилди. Бишкекте шаардык кеңештеги 45 мандаттын 11-и эмгекке, 9-у ата журт Кыргызстан, 8-и ишенимге, 7 ынтымакка, 5 өнүгүү прогресс жана дагы 5 социалдык демократтарга тийген. Ошто 45 мандаттын 19-у ата журт Кыргызстанга, 15-и биздин Кыргызстанга, 7 улуттар биримдиги, 4 бир болго ыйгарылды. Токмокто Бирге вместе партиясына 9, эмгекке 8, Асыл Мурас жаштарга 5, Патриот ынтымагына 5 жана эл биримдигине 4 мандат тийген. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо быйыл 11 апрелде өтүп, жыйынтыгында Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган. Кайра шайлоо 11 июлда өткөн. Бишкек менен Ош шаардык кеңештерде 45тен Токмок шаардык кеңешине 31 орун бар. Алар 7% шайлоо босогосунан өтө алышты.